Ассаламу алейкум, туугандар. Мынакей черешня быйыл дагы вообще бир жума жамгыр жаап туруп алып, чаңдашпай, жалбырактары мындай тешилип кеткен. Чаңдашуу убагында именно арылар чыкпай калып, бир жума жамгырдачы. Эми 1-2 күн болду, да анча толук испат этпей кеткен да, чаңдаштырып чыгарычы. Буга идеальный условия ошо күн болуп туруп бериш керек экен да. Ошон үчүн воловой трини сортту үстүн баандай сетка менен тартып, мүмкүн болушунча ары яшик койсо өтө сонун болот экен. Анан мынакей өтө аз алган да, аз эле алган. Почти бияктарда жок. Эми мынакей бул сары черешня бул. Сары черешняга именно воловой тринин бутагы жакын болуп турат, мына алысыраактан тартайын. Сары черешня болсо, бул воловой три. Эми ушуга жакын жердин, жакын бутагынын мөмөсүн көрсөтөйүн. Так, мынакей көрүнүп атабы? Сонун алып берген да. Сонун алып берген. Мынакей. Мына карасаңыздар кандай көрүнөт? Мага быжырап эле турат да. Эми бул дагы чоңоюп берсе, ошол мен улагыла десе, кантип улап койсо деп жүрчү элем. Өзү улаш керек экен да, 4-5 жеринен улап койсо, ошондо чаңдашуу өтө сонун болот экен да. Өзүн бул чаңдаштыра албайт экен да, эмечи. Воловой три. Эми буга улаганда чаңдашат экен. Мына именно факт да, мына факт боюнча. Башка жерлерде түшүп калган, вообще аз алган. Именно бутагы сары черешняга жакын жеринде мынакей быжырап турат. Мындай тартайын. Тарттым, мынакей. Бул сары черешня, бул воловой тринин бутагы жакын болуп турат. Ушул жер чаңдашкан жакшы. Мынакей алып турат. Дагы бир причинасы ушул именно гүлдөп аткан учурда бизде жамгыр болот го. Именно ошо жамгырда арылар чыга албай калып, чаңдашуу да болбой калат экен да. Ошол себептен сетка тарткан жакшы экен. Причиналары өзүмдө үйдө 7-8 эме бар, черешням чоң болуп калган. Жыл сайын мындай эме кылам да, ой жүгүртүп. Эмне себептен албай калды, күн ысык болуп кеттиби же жамгыр болуп кеттиби деп ошентип тыянак чыгарып, акыры ошо чаңдашуудан экен көрсөчү. Анан күндөн дагы экен, жамгырдан сакташ керек экен. Жамгыр жаап туруп алды эле, жалбырактар вообще грибок болуп. Мисалы мынакей, бул жамгырдан кийинки чыккандар мына өтө сонун болуп турат. Бул жагы жамгыр убагында мына тешилип кеткен мына. Ошондой эле мөмөлөрү дагы баандай точка болуп эме болуп кеткен да, жамгырдачы. Мына бул жамгыр убагында чыккандары. Бул свежийлары мынакей, жамгырдан кийин чыккандары мынакей. Ошон үчүн эмне үчүн качественный Голландия, Европаларда үстүн жаап, баандай сеткаларды тартып кылат десе, причинасы эме экен да, ушуда экен да. Черешняңар оорубасын десең, үстүн тосуп, жамгырга тийгизбей. Себеби булар эми чыгып келатканда өтө назик болот экен да, эмеси жалбырагычы. Биринчи чыгып аткандар назик болот экен. Ошон үчүн грибок басып кетет экен. Ошол туугандар улаш керек экен. Драгана деп коелу эле, мына желтыйды. Ушудан улаш керек экен. 4-5 жерге улап койсок, анан үстүн бир аз тосуп карап койсок, жамгырда бир именно гүлдөгөн кезде бир жума, 1,5 жума, 2 жума карап койгула, болду, түшүм мол болот. Буюрсачы. Мына YouTubeга салып көрсөтөм. Көргөнүңөр үчүн рахмат. Мынакей мына. Бул желтый болсо, мынакей. Бул отдельно, бул воловой три бул. Мынакей бутага жакын турат.